Толқын рахмат айтабыз. Албетте, мына жақшы сөз, жақшы кепті қозғадыңыздар. Ең негізгісі қырғыз қазақ салттуулугубуздан, өзүбүздүн нарктуулугубуздан эч качан тайбайлы. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Ал эми азыр биз кезектеги коногубузду чакырып алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы обончу, алдыңкы жарчыларыбыздын бири Майрамбек Осмонов агабызды кош канаттын төрүнө чакырабыз. Assalamu alaikum. Хош келипсиз агай. Саламатсызбы? Алып бериңиз. Майрамбек агай, куш келипсиз. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Эл арасынан кыска сурамжылоо кылганда, эң мыкты жарчы катары сизди сунушташты. Анан сизге суроо ушундай болсун, башка жарчылардан кандай жакшы бир өзгөчөлүктөрүңүз менен айырмаланасыз? Рахмат. Биринчиден ошол сурамжылоо жүргүзүп жатканда бизге ишенич көрсөткөн элибизге рахмат. Казак бауырларыбызга ысык салем. Казак менен кыргыз бир тууган, биздин бардык жагдайларыбыз окшош дегендей, тилибиз, өңүбүз, динибиз окшош дегендей. Мен деле мындай өтө деле өзгөчө эмесмин, бирок баягы күйүтү бар адамды кээде күлдүргөн кыргыз мыкты эл экенин, ал сөзмөр тарыхка бай эл экенин билдирген анча мынча бир учурларыбыз ошол элдин көзүнө кулагына илинип калса керек. Анан дагы өзгөчөлүгүбүз биз аккордеон тартып, анан бирөө мындай капыстан суроо берип калса, дароо жооп бергенге даяр турганыбыз балким өзгөчөдүр. Анан мындай диний тойлор болсо дагы алып кете бергенибиз, эгер молдоке келбей калса, нике кыйып койгонубуз өзгөчөдүр. Анан ошол той болуп аткан ресторанын алдына бирөө бир машина кум төгүп койсо, аны бияка лопатка менен балким алып коебуз, ошонубуз өзгөчөдүр. Анан албетте бул таланттуу өнөрлүү адамга жөнөкөйлүүлүк эң биринчи керек. Үчүн дегенде алар бизди мындай өнөрчү катары жалдап алышты да. Ошол күн ошолор үчүн кызмат кыла турган күн болгондуктан аларга дайыма мындай көрөгөчтүк менен, мындай жалпак тил менен, жөнөкөйлүүлүк менен, жакшы мамиле менен жаркырап мындай кызмат кылганга биз милдеттүүбүз да. Кээ бир адамдар жок, мен деген баланчамын түкүнчөмүн деп аларды өзүнөн төмөн койгондугу бул алар үчүн аябай оор тиет да. Өзгөчөлүктөр ошолор. Анан мисалы бир тойго чакырганда тамадан өзүнчө чакырышы мүмкүн, ырчыны өзүнчө чакырышы мүмкүн, кудулду өзүнчө чакырышы мүмкүн. Жана орусча айтканда 3 в 1 болуп атпайлы. Барган жерде күлдүрүп, ырдап бардыгын өзүбүз жайгарып коюп атабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүгүбүз бир казак тамада менен, эми казак бауырларыбыз бизди жаман көрбөсүн, экөөбүз бир той алып барып калдык, 250-сү казак, 250-сү кыргыз болуп калды. Анан бир казак бауырыбыз келип, тиги казак тамадага бир жакшы теңге берди да. Теңге бергенде ал киши кичине мындай боло түштү окшойт, болуп кетти окшойт. Анан Мейрамбек, казак эли аттын түгүндөй үлкөн эл боламыз. Кыргыз эличи десем, кыргыз эли аттын каскасындай кичкентай эл болот экен деп казак эли чындап саны менен көп да. Анан эмне кыларымды билбей анан сөз таптым, Кудай таала мага жардам берди. Бирок да бабырым караңгы боламы, жарык боламы, а дегенде аттын каскасынан тааныйды, башкасынан таанымайды деди. Чындыгында жанагы жүн өсүп кеткен түгүгө ат көрдүңбү деп издебейт да, кыргыз казак бардыгы эле кашкат көрдүңбү деп издейт да. Анан ошондуктан мен ойлойм, өзгөчөлүктөр тамадаларда бир гана жөн эле кагазды карап эле, анан азыр жездеси, атасы, бир туугандардын алдыңыздарга чакырабыз, баракелде дей берген тамадалар, булар рамкадан чыга албаган жасалма тамадалар деп ойлойм. Менде андай жок, жасалмалуулук жок. Мен дайыма эле эфирде айта берем. Эртең менен 4-тө турса деле ушул Майрамбек. Кечинде 10-до ойготсо деле ушул, кайсыл убакта болсо деле ошол, аялымдын жанында деле ошол, элдин жанында деле ушундай, эч мындай жасалмалуулук жок деп ойлойм. Анан балким өзгөчөлүк ушунда болуш керек. Анан адамдар менен мындай бая тойго келип сүйлөшкөндө көпчүлүк айтат да. Биз мындай текеберде ойлогонбуз, жөнөкөй эле турбайбызбы деп. Балким ошон үчүн да адамдар мындай ичи коюңа кирип, баягы оюндагысын айта алат деп ойлойм да. Өзгөчөлүк жөнүндө айтып кеттик агай. Мына азыр той берем дегендердин бардыгы тойлордун өзгөчө болушун каалап калышты. Анан сиз ушул кандай мазмундагы тойлорду көбүнчө сунуштайсыз, алар кандай мазмундагы тойлордун өткөрүп беришин суранышат? Былтыр мен мындай кылдым да, бир 31 кагазга жазып койдум, 31 той арак коесуздарбы десем коебуз дейт. Анда мен алып барбайм дедим. Эми карап көрүңүздөр, бул чындык. Биз жөн эле баягы
тойдогу эле тигин той мындай болду, тиги тойдо мынанча приз койду деп эле адамдарды бири-биринде атаандаштырып анан бири-бирине тукурбай, биз мындай улуулуктарды дагы айта кетишибиз керек да. Байкуш эне, байкуш ата ушул баланы күтөт. А дегенде мейли 9 ай ата көтөрдү белине, 9 ай эне көтөрдү ичине. Анан кийин төрөлдү, анан багып чоңойтуп баштады. Ошону 20 жыл, кеминде 20 жыл ошол баланын жакшылыгын тилейт. Кайерге барса, кайерде бир үйүндө конок болобу, келгенде ушу балама ата берип койгулачы, анан бактылуу болсун деп ушундай тилейт дагы. Келип ошол 20 жылдан кийин жанагы 4 сааттагы тынбай куюлган арак менен баягы ак тилекти жууп салат. Десем кетишти, анан көбүнчө азыр маселени аялдар чечип калганын мен ушундай байкап калдым да. Себеби аял кишилерде жоопкерчилик, анан аларда мындай терең ой жүгүртүү эркектерге караганда күчтүүрөөк, анан мындай жоопкерчиликтүү болот окшойт аябайчы. Анан аялым макул болду, маке, араксыз беребиз деди. Эми караңыздар, ошол 4 саатта той адам ичкенин, жегенинин даамын билет. Бир тууганынын келген конок куда сөөктүн даамын баардыгын билет. Даамын дегеним тааныйт. Алар менен сүйлөшө алат. Мындай соо сүйлөшкөн жакшы да. Мас кезде эми өпкүлөй берет. Ал чындап өптүбү жүрөгү менен же калп өптүбү билбейсиң да. Анан баардык нерсенин, жашоонун, ошол күндүн ар бир урттап аткан суусунун даамын шыгылып мындай кадыр баркын билет да ошол күндүнчү. Анан Кудага барып, Кудабыздын атын билбей келдик. Кудагыйыбыздын аты ким эле? Атаң көрү деп келгендер бар да. Анан эртең келечеги жакшы болот атпайбы? Сопсо 20 жыл тилеген батасы кабыл болуп, алар элден алган бата менен эртең эр жигит көгөрүп, анын аркасында көшөгөсү барган келиндики көгөрүп, сонун болуп атпайбы? Эми мейли адамдар 2-3 күн айтып, алар токтоп, анан унутушат. Бирок Кудай Таала биздин кылган күнөөбүздү, биздин кылган жакшылыктарыбызды унутпайт да. Жамандык кылсак анын жазасы күтөт бизди, сөзсүз. Жакшылык кылсак анын сообу берилет дегендей. Ошондуктан мен ойлойм да ушул учурдан пайдаланып казак кыргыз элине айтар элем, ушу дайыма адал 20 жылдап тилеген тилегибиздин аягына чейин адал кылып чыгарып алсак бул абдан жакшы нерсе да. Майрамбек агай, жакшы нерселерди козгодуңуз. Жаккан өзгөчөлүктөр барбы тойдо? Жаккан өзгөчөлүктөр ушуну мен ким качан каяка чакырып ушу суроону берет болду экен деп Кудайдан тилеп жүргөм. Кээ бир үйлөргө барсаң, аялдар жүдө кийинип алган, какап мокоп калган, анан тойго барса эле укмуш да. Мага ушул жагдай жагат. Аялдар ошол тойго кийинип баргандай, ошол тойго сүйүнүп баргандай, тойдо биз менен учурашасыңар го. Тим эле сыпа, өмүрү күйөөңүзгө бир жаман сөз айтпагандай, бетиңиз шунчалык мээримдүү, боорукер, санатсыңарбы? Деп момент учурашкандай, үйдө дагы ошондой болсоңор абдан жакшы болот эле. Кандай сонун шакектерди, кандай сонун сепчикаларды тагынасыңар, кандай сонун кийинип, кандай сонун жыпар жыттанасыңар. Эми тойдо көрүнүшүңөр ушунчалык сонун. Үйдө да ошондой сыпа, үйдө да ошондой жакшы болсоңор, биз эркектер унчукпай эле үйгө Кудай берген ырыскыны ташып келе берет элек. Демек бул аял затына күмүш сырга, кулагына күмүш сырга катары айтып коелу. Анан үйүңүздөрдө да жасанып жүрүңүздөр деп, ооба. Анан күйөөгө чыгып аткан кыздар сүйлөшүп атканда, апа, сиздики эскиче унчукпай атыңыз, ата сен сүйлөчү дегени жакпайт. Атам менен апам чечет, ушул атам апам бизди тарбиялап чоңойткон, ушул атам апам эмне десе ошол Майрамбек байке дегендер мага жагат. Ата энени ак болуп кага берсеңиздер, урматтуу күйөөгө тие турган кыздар, эртең бактыңыздын ачылып кетишине мен күмөнүм бар. Ата энени сыйлап, мына эми Кудай буйруса, эгер ошол үйдө гүл болуп, отун болуп кирип, гүлү болуп чыгып жашап калсаң, балалуу болгондо, ата энеңдин канчалык сага күн-түн эмгеги кеткенин, канчалык сен үчүн кыйналып, канчалык сенин жаман жагыңды жаап, сага адвокат болгонун ошол күнү көрөсүң, аман болсоң. Эгерде жок, мен деле ошол үйгө барып эле ушундай эле үйдөгүдөй жашай беришим керек. Бая Чубак ажы айткандай, мен ушундаймын дей берсең, ушундай болбой каласың. Ошон үчүн ошол адам өзүн жазап, улам контролдоп болсо дагы жакшы мүнөзгө өтүш керек. Анан албетте дагы жакканы эми тойдун аурасы дайыма сонун. Башталганча тим эле бир аябай жакшынакай көрүнөт. Анан жанагы бата боло электе
пакеттерге нык толтуруп мойнун сунуп наркы столго чейин карап жүргендер оногундай алма жок бекен, биздикинде өзү жеп алып билмексен болуп тургандары жакпайт. Бирок бата болгончо мындай сыпа улам тамаданы мындай сырдуу көздөр менен карап бата болгондон кийин салабыз да азыр мына согуш мезгили беле дегендей мындай ишарат кылганы мага аябай жагат. Мындай согуш мезгили эмес чындап элечи. Эгер 41 жыл болсо айтат элек, салгыла бар окопко киргиле жаткыла азыр бомба түшүп калышы мүмкүн депчи. Азыр токчулуктан ооруган мезгил да заман. Ошолору жанагындай бата кылганга чейин сабыр кылып столдун үстүнө салбай тургандары жагат. Анан той бүткөндөн кийин эки түрдүү адам бар. Бирөөсү айтат, мен кете берейинчи, эми кое турсаң мен акчаны санайлы деп, мордасы ушундай да. Койсаң эми акчаны санайлы деп, той бүткөндөн кийин сени кулдан да ылдый көрүп калгандар бар. Бирок алар аз. Бирок адамды эмгек кылдыргандан кийин анын маңдайында тери кургай электе акчасын бер деп мен атамайтчу эле. Кой турмаке деп баягын атайын даярдап койгон адамдар бизге жагат. Тамадага ушинтип койсо жагат турбай, булар ушундай да дебеңиздер. Үйүңүздөрдө уста жалдасаңыздар дагы кирпичти акыркы кирпичти коюп бүткөндө тери кургай электе акысын берип коюңуз. Башка кандай кызмат кылдырбасаңыз дагы тери кургай электе акысын колуна берип коюңуз. Ал киши ошентип бала чакасын багат. Ошону үйрөнүш үчүн канча саатын, канча күнүн, өмүрүн сарптаган. Бали. Барим агай, сонун нерселерди козгоп айтып атасыз. Ал эми азыр болсо кеп кезегин биз Астанадагы студияга берели. Урматтуу кесиптештер, мына ушул Майрамбек агай айтып жаткан жагдайлар Казакстан тарапта сиздерде кандай болуп атат? Ошол жөнүндө эми сиздерден угалы. Рахмет, Кыргыз студиясы. Сиздердин сабалдарыңызга биздин конагыбыз казыр өзүнүн шынайы жообун береди. Биздин элибизде Аллага шүкүр казыр соңку убакта улуттук накыштагы казакы калпымызды сактап, солай бир эрекче тойлар казыр акырындап өткөзүлүп жатыр. Мен осыдан бир ай бурун Шымкентте үлкөн тойда болдум. Тойга 600 адам катышты. Мына тойдун эрекчелиги бул жалпы элге үлгү деп айтууга болот. 600 адам катышты. Кире бериште ар бир келген конакка казакча мына камзолдор, нымша, мындай костюмдер берип, оюу менен, такыясы менен, 600 адамга. Айелдерине де, эркектерине де. Одан кейін барып, әр дастарханға, әр қонақтың алдына қазақтың көк туын қойды. Қандай керемет. Тойдың барысында керемет ұлттық сипатпен, ұлттық киіммен арасында қазақтың дәстүрлерін көрсетіп, алты бақаны бар, домбырамыз, әніміз, жырымыз. Аллаға шүкір, бір үлкен бір ұлттық сипаттың бір басы басталып жатыр бізде. Солай болса, сол қазақ пен қырғыздың өнері жасасын, ортақ құндылықтарымыз арта берсін дейміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Чоң рахмат, Толкун. Біз маегибизди улантабыз агай. Той канча бир элдин бир бөлүгүн багып атат да. Ооба. Анан сизге суроо, жанагы тойду токтотуш керек, ушул тойду азайтыш керек деген биздин кээ бир кыргыздын жарандарына кандай жооп айтат элеңиз? Тойлор токтосо адамдагы мындай кулпунуу, жакшылыкка бир багыт алган ойлор токтойт. Тойлор токтосо тоодон базарга түшкөн койлор токтойт. Тойлор токтосо жана үйдө эркек менен аял урушкан бойлор токтойт. Тойго барам деп жанагы үйдөн түйшүгүн тарткан аял, баягы эне ошол күнү сүйүнүп атпайбы? Бүгүн тойго барам деп бир көйнөк алып, эми бул убактылуу өмүрдө ошол бизге чыдап, өзгөчө мага окшогондорго чыдап, 5-6 бала төрөп берип, анан ошолордун кызматын кылып, түн уйкусунан калып, ушу балдарым деп жүргөн кишиге көйнөк алып берип кое бериш керек. Тойдун болуп турганы жакшы да. Тойдо адамдар бардыгы эле бирдей экил адамга дуа кыла бербейт. Арасында жакшы тамадалар, мыкты адамдар, мыкты карыялар бар. Элге журтка тынччылык берсин деп. Жамааттын дуасын Аллах Таала кайтарбайт. Той болсо элге кошо бакыт тиленип атпайбы? Эл кошо кубанып атат. Адам бир ай мисалы жылуу сууга чайканбаган адам деле болот да. Бирок той күнү адам өзүн карап жасанып атпайбы? Бул деген чырайына чыгып дегендей, көркүнө чыгып, ал көркү менен көчөгө чыкса, көчө кооздолуп, жашоодо оңолгонсуп атпайбы мисалычы. Анан эми тоюп калгандар тойдон
тажагандар айтып атат да. Күнүгө тойго баргандар, күнүгө барып акчасы көп кошуп аткандар айтып атат да. Той болбош керек депчи. Той болбосо анда жана макалды кошо алып салыш керек. Жамгырдан жерге көрөт, батадан элге көрөт деген жерди алып салыш керек андачы. Алда алып калып турбайбы? Мен ушунтип ойлойм да. Жакшы бир кеңештериңизди берип, анан кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ар дайым мына ушундай мыктылыгыңыздан жазбай жүрө бериңиз. Биз болсо сизди бат-бат чакырып туралы. Мына ушундай жакшы бир кептерди жалпы кыргыз элине, анан аны менен кошо казак элине дагы сунуп туралы. Бар болуңуздар. Рахмат.